Мурунку премьер-министр, спикерлер жана коомдун түрдүү өкүлдөрү президент менен жолугушууда өлкөдөгү азыркы абал боюнча ойлорун билдиришип, өлкөнү өнүктүрүү боюнча бир катар сын пикирлер менен биргеликте эле кеңештерин дагы айтышты. Саламатсыздарбы, урматтуу парламентти, өкмөттү убагында жетектеген коллегалар. Мурдагы өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев 24 KG маалымат агенттигине берген маегинде президент менен жолугушуунун жүрүшүндө ага бир катар сындар менен катар эле кеңештер да айтылганын билдирди. Аймактардын азыркы жетекчилеринин эч кандай ыйгарым укугу жок. Алар облустарды кантип өнүктүрөт? Азыркы парламент чөнтөкчү болуп калды. Принциби жок. Алар мурунку президент Алмазбек Атамбаевди канча макташты. Бир айдан кийин аны кайра болушунча жамандашты. Мындан улам мен парламентке бир мандаттуу округ боюнча шайлоону кайрып берүүнү сунуштадым. Парламенттин баары болбосо дагы жок дегенде депутаттардын жарымы партиядан сырткары болуш керек. Президент менен жолугушууда экс-премьер-министр Темир Сариев көп ойлор айтылып, мурдагы жетекчилер өлкөнү өнүктүрүүдө бир катар маанилүү кеңештерин бергенин айтты. Никто дифирамбы ему не пел. Никто не пел. Каждый, даже в некоторых вопросах была определенная критика. Да? Но не такая голая, оголтелая критика, да? Такая нормальная, по-деловому. И было очень много предложений. Очень много предложений. Вот мы говорили о ускорении строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Өзбекстан. Ал эми бул жолугушуу тууралуу Феликс Кулов төмөндөгүдөй оюн билдирди. Я думаю, что встреча была продуктивной, потому что были очень интересные темы подняты, вопросы. Вот. В частности, говорилось и о государственном устройстве, и о будущем, как должна страна развиваться, какие проекты надо делать, что мешает, как это исправить. То есть это были очень такие конкретный деловой разговор. Ошондой эле мурунку төрага кызматын аркалап келген Адахан Мадумаров бул жолугушуу тууралуу пикирин мындайча айтат. Жыйын баягы чарбалык маселеге айланып кетип баратат. Өкмөттүн жумалык планёркасына айланып кетип баратат да. Биз концептуалдуу маселелерди карашыбыз керек да. Биз кайда олтурабыз дагы, кайда баратабыз, кайда барабыз, эмне болуп атабыз. Ар кандай программаларды айтасыздар, Аскар Акаевичтен, Курманбек Салиевичтен, андан кийинки президенттердин баары ушундай керемет программаларды алган. Ошол жерде ошо программалардын баарын ишке ашырабыз деген өкмөт башчылары отурат, колдоп берген депутаттар отурат. Бүт баары жалган. Жыйынтыктап айтканда, мурда өкмөт башчы болуп иштеген Алмазбек Атамбаев жана жогорку кеңештин төрагаларынын бири Асылбек Жээнбековдон башка катышуучулардын басымдуу бөлүгү президент менен жолугушууга ыраазы болгондой. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн 21 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы айткандары тууралуу комментарий берди. Ал мурдагы президенттин билдирүүлөрүн кечиккен өкүнүч деп баалады. Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча бул баягы кечиккен махабат деген түшүнүктөр бар го. Бул кечиккен өкүнүч деп айтам. Өтө кечиккен өкүнүч. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликти күч менен басып алуу, коррупция, кызмат абалынан кыянаттык кылуу жана башка айыптар менен Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнст Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чоттонов, Садыр Жапаров жана башка ар кимиси ар кандай жагдай боюнча кармалган 20дан ашуун саясатчы жана жарандык активисттер камакка алынганы белгилүү. Абактагы саясатчылардын көбүнүн кылмыш иштери жогорку сотто каралып, акыркы сот өкүмдөрү чыккан. Буга чейин жарандык форумдагы өтүп, активисттер мурдагы бийликтин тушунда бир катар адамдар саясий мүнөздө соттолгонун белгилеп, алардын укуктарын калыбына келтирүү маселеси көтөрүлгөн. Саясий туткундарды камакта кармоо демократиялык мамлекеттин беделине шек келтире турганы белгиленип, бул жагдай саясий укуктар тууралуу эл аралык пактыга каршы келери дагы айтылган. Азыркы күндө бийлик тарабынан, парламент тарабынан, президент тарабынан бул маселеге көңүл бурулбай атат. Мындай кайрылууга президент Сооронбай Жээнбеков ага сот иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербесин айтып жооп кайтарган. Саясий туткундарды коргоо коомдук комитетинин маалыматы боюнча, бийлик алмашкандан бери алардын арасынан депутат Канатбек Исаев гана
үй камагына чыгарылып, ага карата козголгон кылмыш үчүн калыс каратууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. В отношении Исаева Канатбека Кадыкановича, Имамадиев Болот Исабекова Мирлана Исабековича, второй статьи 304 УК Крымской Республики прекратить в связи с истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности. Саясий туткундардын сап башында ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев турат. Анын камакка алынышы боюнча Атамбаев былтыр төмөндөгүдөй пикирде болуп, чет элдиктердин алдында ачуу сөздөрүн аяган эмес. Уже последние 3 года, по-моему, все время твердит экс-депутат от этой же партии, Атамекен, Абдрахманов Өмүрбек. Поэтому другое дело, что все это будет выплывать. Я не знаю, следующий президент, у него хватит духу вот это доводить, но при мне это будет доводиться до конца. Ал эми быйыл апрелге берген маегинде өкүнгөндөй болду. Конечно, по Тегебаеву я, наверное, должен был не смотреть на законы, возможно, что по закону-то там все доказано у него. И сами сторонники Текебаева говорят про этот миллион. Не надо было, мне кажется, этого делать. Но, видите, у меня была такая форма работы. Я всегда говорил человекам, делайте по закону. Делайте по закону. Ментип экс-президенттин тушунда жеке таарынычтан же башка себептерден улам камакка алынгандардын тагдыры учурда абада асылып турат. 1 жылдан бери бул маселеге баш оорутпай келген президентке кечээ мурдагы өкмөт башчылары жана экс-спикерлердин айрымдары дагы кайрылышты. Камактагылардын маселесине дегенде Медеткан Шеримкулов андан соң Абдыган Эркебаев көтөрдү. Дагы топ адам сүйлөдү. Ага жооп катары жакында мунапыс чыгат деп айтылды. Качан экени беймаалым. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы жана ынтымагы үчүн. Президент буга макул экендигин айтып, иш жүрүп жаткандыгын белгиледи. Ал эми камактагы саясатчылардын укугун коргоо боюнча комитет мунапыс берүү саясий жактан камалгандарга карата татыктуу чечим болбой калат деген пикирлерин айтышат. Мунапыс айыптуу жарандарга карата колдонулуп отурган чаралар болуп саналат. Ошондуктан толук кандуу реабилитацияга жүрүшү керек. Саясий туткундар аларга колдонулган жазага туура келген кылмыштарды жасаган эмес. Кандай болгон күндө дагы президенттин чечимин эл күтүп турат. Бардыгы адилет жана мыйзам чегинде каралышы керек. Жыйынтыктап айтканда, экс-президенттин тушунда камалгандардын маселеси бир жагына каралышы керек. Алмазбек Атамбаевга шылтап отура бергенде абал оңолбойт. Бир жагынан кызматка отурганына 1 жыл болгон Сооронбай Жээнбековдун эриктүүлүгүн далилдей турган окуя дагы ушул болуп саналат. Бирок коомчулукта бийлик, саясий туткундардын иши кайра каралып, алар эркиндикке чыкса, 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун алдында саясий күчтөрдүн тең салмагынын бузулушунан чоочулайт деген дагы божомолдор жок эмес. Жогорку кеңеште мунапыс тууралуу мыйзам каралып жатканын, бирок анда Өмүрбек Текебаевга тиешелүү берене жок экенин. Ал эми Текебаев өз ырайым сурабашы тууралуу Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов маалымат жыйынында билдирди. Мунапыс боюнча азыр парламентте мыйзам каралып атат. Бирок мунапыс боюнча мыйзамда Өмүрбек Черкешевич Текебаевдин статьясы жок. 303 коррупция ал мыйзамда жок. Ошондуктан биз талап кылып аткан маселе мына Өмүрбек Черкешевичтин адвокаттары, партиялаштары, фракция бизден. Биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз. Бүгүн 21 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовдун 90 жылдык маарекеси президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Өлкө башчы сүйлөгөн сөзүндө Султан Ибраимов аз бирок саз жашаганын эскерүү менен ага элдик баатыр деген наам берүүнү сунуштап өттү. Мамлекет үчүн жасаган эмгеги татыктуу баалоо иретинде кийинки муундун урматчылыгын билдирүү максатында мен Султан Ибраимовго Кыргыз Республиканын баатыры ардактуу наамын ыйгаруу туура болот деп эсептеймин. Бишкекте абанын кескин булганып кеткендигине шаардагы курулуш имараттарынын туура эмес орнотулганы себеп болуп жатат. Бул тууралуу атайын адистер аныктап чыкканын Бишкек шаардык мэриясынын жыйынында айтылды. Адистер абанын булгануусу шаар тургундарынын ден соолугуна залал келтирерин эскерткен. Мындан улам тиешелүү аракеттер көрүлүп, шаарга бактарды отургузуунун санын көбөйтүү керек экени айтылды. Өкмөт тарабынан бир жаратылышты сактачу фондду өзүнчө ачканга бир култалык деген бир сунуш болду. Андан сырткары Бишкек шаарынын ичинде жанагы парктардын жашооча скверлерди жана кичинекей зоналарды барып көбөйткөнгө бизге берген маалымат боюнча алар макул болушту.